Катар деле күчтүү, бирок эми желательно япондар немеге жетишкен да, баарыбир цивилизацияга жетишкен, анан конечно олардын немеси илгертен өзү ойноп келген олар. Конечно олар. Ошолар утуш керек по идее. 2-1 Япония кыйын да. Көптөн бери ойноп жүрөт да Япония. Японияны 2-1 эсебинде утушу мүмкүн. Японияда мен билгенден күчтүү игроктор деле аз. Менин оюмча Катар жеңет го. Себеби кыйла күчтүү ойноп атышат, жана бир команданы 4-0 жеңдиби? Туурабы? Ошондой да менин оюмча Катар жеңип калышы мүмкүн. Жеңет. Менин оюмча Япония утса керек деп ойлоп атам. Бирок Катар деле финалга чейин чыккан болсо, эмне кылса керек? Бир 60га 40 неме утса керек. Япония утат деп. Бирок эсебин билбейм. 1 разница же 2 гол разница менен утушу мүмкүн. Катар промо командасы жеңип болуш керек, анткени Катар физический оюндарында көрдүм, аябай жакшы ойноп атышат. А Япония болсо менимче 2 голу, чейрек финалдагы 2 голу мындай эле боло турган эле нерселер да. Ошо менин оюмча Катар 3-1 эсебинде жеңет деп ойлойм. Япония Иранды жакшы ойноп жеңип алды го. Тың ойноп атат, негизи чебер ойнойт экен Япония. 3-1 же 2-1 Япония утат. Япония жеңишет болчу. Ошо канча эсептегенин билбейм. Катар утат. Алардын эски оюнчулар көп. Биздин оюбузча ошол Япония күчтүү чыгат, Япония ойнойт деп жеңет деп ойлойбуз.